Эмнеге элдин баары ушул депутатты сөз кылып сындап жатышат? Мен азыр токтолуп кетейин. Бул жигиттин аты Бекмырза, фамилиясы Чолпонбаев уулу. Ал болгону 25 жашта Жогорку Кеңештин депутаты болду. Демек, эң жаш депутат. Жана элге тарап кеткен WhatsApp'тагы аудио жазуу Камчыбек Ташиев уулу менен дал ушул жигит жөнүндө сөз кылып жатышат. Жөн эле депутат болуп калган жок, эң көп добуш алган эң алдыңкы 3 депутаттын бири болду. Дал ушул жерден биринчи талкуу башталды. Анча мынча көрө албастар чыга калып, Самсачынын баласы эң көп добуш алганбы деген сөз чыгарышты. Бирок Самсачынын баласы болсо эмне болуптур, эл өкүлү деген дал ушундай элдин арасынан чыгыш керек да деген конкреттүү аргументтер менен ал сындагы суу кечпей калган болчу. Ишенген тоом сен болсоң, ал дартыңдан тал карма болуп, жигит Жогорку Кеңешке келгенде депутаттык антын же жаттап айта албай, же окуп түзүк айта албай, адашып, чаташып, кайра эле сындарга жол ачты. Мейли эми, бул трибунанын сүрү дедик, аны дагы мейли дедик, трибунада ар бир адам сүрдөйт дедик. Анан эле парламент залынан чыкканда эле элдин баарын такалап жүргөн Эдрис Исаков деген журналистке тутулду. Ал болсо экономиканы кантип көтөрөбүз деген суроосуна Мен көтөрөбүз, Чолпонбай көтөрөбүз деп жатып, Жогорку Кеңештин эң депутатын жөнөкөй ыйгарымды экономикадагы эң таратып жөнөкөй көрсөтүп жатып, түшүнүктөрдү Кыргыз Республикасынын билбестигин, андай билими Конституциясын жок жана экенин, мыйзамдарын жөнөкөй сактоо аркылуу түшүнүктөрдөн буйталып, өзүнүн бир аз билимсиз экендигин көрсөтүп алды. Дагы бир талкууга жем таштады. Се дагы жаштайынан элге кызмат кылам деп депутат болгон экен. Азыртан ар кайсы сынды айтып жүдөтпөй туралы, балким чындап эле элге кызмат кылган жакшы депутат болуп кетет.